Storybox Audio. Мен Нарын шаарынан аралып өткөн Бишкек Нарын Тору-Карт чоң жолдун боюнда турам. Жол жээгиндеги арыктын ичи таштандыга толуп, мындай кичинекей балдардын жалайыгы арыктын ичин толтуруп калган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул үйүлгөн таштандынын жанында эле турак үйлөр жайгашкан. Бул таштанды төгүү жайынын жанындагы мындай абалга ким күнөөлүү? Бул жерде жашаган жашоочулардан сурап көрөлүк. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот дегендей тазалыкты ар бир адам биринчи кезекте өзүнөн башташ керек. Кудайберген Бекматов дал ушул Жайлообак чөлкөмүнүн тургуну. Ал күндө бир мал келип таштандысын атайын урнанын ичине салып кетет. Айтымда айрымдар 2-3 метр жер баскандан ээригишип таштандыны ой келди жерге ыргытышат. Мунун кесепетинен жайкысын айлананы жаман жыт каптап, саламаттыкка кооптуулукту жаратат. Нарын Тору-Карт жолунун жээгинде турабыз. Ушул жайдын жашоочулары таштандыны арыктын ичине таштап кетип атат. Ошону арыктын ичине таштабай, наоборот, таштанды турган жайга, атайын жайга таштаса жакшы болмок. Ошондуктан тазалыкты сактайлы дагы мындан ары ошол жака таштабай, таштанды турган жайга таштап кетсеңиздер. Таза Нарын ишканасынын кызматкери Данияр Ибрагимовдун түйшүгү түмөн бул жумуштар калап келе жатканына 5 жылдын жүзү болду. Айына бул жерден 15 000 сом айлык алып, тапкан акчасы менен үй бүлөсүн багат. Эртең мененки 7-де башталган жумушу кечки саат 9-га чейин уланат. Башка шаарларда таштанды салынган челектерди унаага атайын техника менен көтөрүп салышса, Нарында күн күрөккө түшөт. Элге кайрылар деле ошо өзүбүздү сыйласак анан бизди деле сыйлайт эле да. Бизди эл өзүн сыйлабаса бизди эмнеге сыйламак эле? Анан ошон үчүн элге кайрылып тазалап кетсе, ушу ишканабызга өзүм жумушума кубаттанам, эч эмем жок. Жумушубуз оор, эртең менен 8 жарымда чыгып кеткен 5-6-га чейин иштейбиз. Кээде мусор көп болот, кээде аз болот, ар кандай болот. Нарын шаар боюнча бир күндүн ичинде эле 20 тоннадай таштанды чыгарылат. Таза Нарын ишканасында 9 таштанды ташкан автоунаа, 24 таштанды чогултуучу кызматкер жана 18 айдоочу эртең менен эрте жумушка тартылышып, өздөрүнө бөлүнүп берилген жерлерди барып тазалашат. Андан соң чогултулган акыр чикирди Нарын шаарынын чыга бериш жеринде жайгашкан Карга жайлоо участкасына барып төгүп келип турушат. Нарын шаарында 190 тонна ашык таштанды таштоочу точка бар. 300-төн ашык контейнер бар. Ошол экини күнүгө чыгып, жана 8-9 маршрут менен чыгып таштандыларын күнүгө алышат. Атайын полигон бар, полигонго алып барып төгүп, ал полигонду бульдозерибиз бар, бульдозер менен жумасына 1-2 жолу планировка кылып түстөлүп, кайра үстүнө төгүлүп, ошондой болуп турат да. Ар бир нерсенин маданияты болгондой эле таштанды таштоонун да маданияты бар. Ошондуктан ар бир жаран тазалык кызматкерлерин сыйлап, таштандыны ой келди жерге ыргытпастан өзүнүн жайына таштоолору абзел. Салтанат Усейинова, Бексултан Жолдошбеков, Айдын Төлөбек уулу, Өлкөдеми, Нарын шаары.